Кайненеси менен жашаган келиндерге 3 лайфхак. Биринчиден, кайненеңиздин мурдадан бери сөрүсү бар, мурдадан берген турган нерселер орундарын алмаштырбаңыз. Супер келинчек болуңуз, келип алып, мына акыл берем, мына кыздырыш керек, мына бияка кыздырыш керек дебеңиз. Өзүнчө император болом дебеңиз. Клеопатра болом дебеңиз, Аяктын өзүнүн Клеопатрасы бар. Сиз келип алып, андай кылып берем, идиштер бияка туруш керек десеңиз, бул кайненеңизге жакпайт. Мурдадан бери турган жерде тура берсин. Сиз ошол эле нерселерди тазалап, жууп, сону кылып коюп кое бериңиз, бирок орунду алмаштырбаңыз. Биринчиден экен, орун алмаштырбаштык керек. Не болбосун, не буюм болбосун, ошол жакта тура берсин. Ал эми экинчиден, бардыгы айтат сизге таза бол, андай кыл, мындай кыл, кайнене айтканын кыл. Не десеңиз, кайнененин какшытап айткан сөздөрү, кээде көз караштары сизге өтө каттуу тийип кетет. Ошо өтө каттуу тийип кеткен учурда дагы жакшы көрүштү унутпаңыз. Болгону Аллах үчүн жакшы көрүп коюңуз. Бирөөнүн ката кетирген, чекиттен болгон биз сыяктуу адам берди. Ошо жаман көрүп жаткан учурда дагы кайненеңизди актаганды билиңиз. Акташ менен сиз өзүңүзгө жеңилдик бересиз да. Билбей кылып койду, андай кылып деп актаңыз. Ал эми үчүнчүдөн, некен? Күйөөңүз менен договор болуш керек, отдельно бир комната болуш керек да. Сиз кененирээк жүргөн, кенен кийинген. Анан эң жаманы эмне? Атасы же өмүрлүк жолдошу мага шоколад ала кел, суу ала кел дейт. Сиз билесиз кайненеңиз кармап алышын эриңизди. Анан неге апаңызга ала кел дебейсиз? Мисалы, не айтсаңыз, бул эриңизди дагы ойлондура турган тема да. Мен апам ойлоп атат, бул чындап менин аялым деп. Сизге жакшыраагын алып келет да, мисалы. Өмүрлүк жолдошум келатканда шоколад ала келиң. Биринчи апама жакшыраагын алың, мага мындайраак дагы боло берет десеңиз, эркек киши асманга учат. Ошондой экен, биринчи орунга кайненеңизди коюңуз, ошол учурда биринчи орунга чыгасыз да сиз. Анан кайненеңиз айтыша баштайт, келиним кана, келин отур чай ич дейт. Балаңды артист кылба. Бүгүн көп апалар өзүм жетпей калдым, арманым ушул, өзүм артист болдум, баламды артист кылам, кызымды артист кылам деп консерватория, музыкалый институт, ушул жактарга толтура, бирок башка кесиптер, башка нерселер калып кетип атат да. Шахмат боюнча футболчу жок, мисалы үчүн эң күчтүү. Башка жактарга балдарыбызды киргизишибиз керек, ошого рухтандырышыбыз керек. Ата-эне балага өзүң кызыкканыңа окуй бер, өзүң билгениңди кыл дебеш керек да. Анан жыйынтык келген учурда сиз кана балам, сен не кыласың өзү деген нерсени кылбашыңыз керек. Ага багыт берип жол салгандан кийин, бир нерсеге рухтандыргандан кийин жыйынтык күтүшүңүз бул туура. Чындыгында. Мисалы Роналдо болду чындыгында. Ата-энеси кой балам, футбол ойноп, топ ойноп, сабартан кечке ылдайып болуп, 1 сом 2 сом табап эдең сен. Кой жиштир буну. Эртең тобуңа катын берип эле, бирөө сага эрге тийип эле, тирилигиң кыл десе, Роналдо болуп эле. Например, да. Чагаевтар чыкты, ол күчтүү спортсмендер чыкты, мисалы үчүн. Айтайын деген, бир эле артисттик жака неме кыла бербегиле да. Башка жактардагы толтура. Спорт жагына керем десең, толтура. Мисалы, бир бала футболчу боломун десе бир бала, ата-энеси күлөт, кой балам жакшы иш кылчы дейт. Жок дегенде колдоп, хотя бы 1 жыл аракет кылып көрөйлү, бир результат көрүнсө, анан до конца ушу менен барат балабыз деп ата-эне өзүнчө сүйлөшүп көрбөйт да. Дароо жок дейт. Эртең футболдо аркасынан бир үйдү алып, бир машинаны алып берип койгон. Балам, футболдон өткөн жакшы нерсе жок дейт. Сен молодецсиң дейт. Айтайын дегеним эмне? Ата-эне болгондон кийин баланын кызыгуусун колдоп, коштоп, жок дегенде 1 жыл көрүш керек баланы. Чындап ошого ылайыктуу, татыктуу. Эгер чогуу боло турган болсо, до конца сиздер барышыңыздар керек ошол жолдо. Баланы колдош керек. Бүгүн шагыны сындырып коет да дароо. Эриңизге жакпаган эң жаман 3 иш. Аялдар бул нерсени өтө жакшы билип алыңыздар. Биринчиден, кандай абал болбосун жакшы абалда күтүп алыңыз. Эркек киши бүгүн көчөгө чыкса эле илип кете тургандар өтө көбөйгөн.
күйөөсү болобу айырмасы жок. Эптеп бир нерсени таштап туруп бир нерсе кылам дегендер өтө көп экен. Муну аялды жакшы билет дейт. Бул өзүңүз дагы эки жактан жакшы угуп эле жүрөсүз, менин оюмча. Ошондой экен үйдө сонун күтүп алыш бүгүн милдет болуп калды да аялдар үчүн. Никесиде сиз каалагандай күтүп алып. Ал эми экинчиден эч качан чач кылыңыз, тырмактарыңыз, ошондой мелочь мусорлар бир жерлерде бушта, үйдүн бурчунда бир жеринде калып кетпесин, жайнап кетпесин. Бул эркектин назар деген нерсеси бар. Ошол нерсесинен калып кетесиз да. Таза болуш жакшы. Мындай сиз тырмагыңыз бир жерде жаткандан көрө жүргөмүш ошол жерге уя салып алганы жакшыраак көрүнөт. Эркек кишиге табигый көрүнөт да. Тырмагыңыз жатканы бул өтө страшно. Чачыңыз жатканы ошо болот. Ошон үчүн ушундай жөнөкөй нерселер бирок өтө улуттуу маселе. Бул нерселерге маани беребиз. Ал эми үчүнчүдөн, эгер күйөөңүз классика кие турган болсо, ак жейде рубашка, ар дайым жакасын ак кармаңыз. Аялдын эң чоң милдети күйөөсүн таза кармаш. Бүгүн кир машина бар, салып коесуз, жарым саатта жууп коет. Сиз 10 километр наракка барып дарыяга жууп жаткан жериңиз жок да турган. Ошон үчүн аялдын кандай экендигин эркектин ошо жакасына карап туруп билинет. Мисалы мен классика өтө көп кийем, костюм өтө көп кийем. Жейдем ар дайым таза болушун каалайм, мисалы үчүн. Турса, жейделери 10 жейде бар, 10 күнгө даяр таза жакалар менен турат. Очереттин кийип кете берет да, мисалы үчүн. Ушунчалык жалкоо, күйөөсүн да карабайт, өзүн да карабайт. Да, өзүнө карагандар бар, бирок күйөөсүн карабагандар бар да. Ошон үчүн жөнөкөй көрүнгөн, бирок эртең турган деле место жыйналыш керек. Место сөзсүз жыйналыш керек. Жаткан жер. Бирөө келеби, конок келеби, башка келе айырмасы жок. Жаткан жериңизде жыйналыш керек да. Иши жүрүшпөй аткан, проблеманын ичинен чыкпай аткан, эч бир нерсеси кылгысы келбей аткан, өлгүсү кеп калган адамдарга 3 нерсе. Биринчиден, парашюттан секириңиз. Мына Алматыга кирсеңиз, 10 миңге жетпеген суммада парашюттан аттанат. Билесизби, парашюттан секирген учуруңузда коркунуч күчтүү болот, бирок ошо вертолеттон, самолеттон секирген учуруңуздагы 10 кадам, 10 метр аралык жашооңуз бүт көз алдыңыздан өтөт да. Карызыңыз да көзүңүзгө көрүнбөй калат, проблемалар унутулуп кетет, мээңиз таптаза кристалга айланып калат. Биринчиси жөнөкөй көрүнгөн 3 ыкманы айтып атам, биринчиси парашюттан секириш. Ал эми экинчиден мекендешим, вообще болбой калган учурда, өлгүңүз чындап келип калып, эч нерсе жүрөгүңүзгө батпай калган учурда тынымсыз чуркаң. Тынымсыз чуркаң, айырмасы жок чуркаң. Болгону бир жерде айлана бериш туура эмес. Поляда эле же бир жерге мындай эле тегеренип чуркаган туура эмес. Кете бериш керек. Мисалы кой таштабасаңыз, ылдыйга карап, лебин кой жака чуркай бер. Мисалы үчүн, сундай жашасаңыз өйдөгө карап, кой таш жака чуркай бер. Тынымсыз, узун километр аралык. Тынымсыз чарчатып чуркан өзүңүздү. Ошо чуркаган сайын ой процесс алмашат. Ал эми үчүнчүдөн дагы бир жөнөкөй ыкма, ичип кетиш эмес, чегип кетиш эмес, өзүн асып алыш эмес, өлтүрүп алыш эмес. Үчүнчү жөнөкөй ыкма мекендешим. Болгону шүгүр кылыңыз. Хулкар атынын мааниси, пайдасы, тарыхы, келип чыгышы. Хулкар өтө кыйын аттардын, анан көп адамдар маанисин билбеген ысымдардын бири хулкар. Өзгөчө өзбөктөрдө, тажиктерде, түрк тилдүү адамдарда көп кеңири колдонулган ысымдардын бири хулкар. Хулкар көп тилдерде көп маанини чечмеленген, көп мааниси бар ысымдардын бири. Хулкар үркөр, Плеяда, жылдыз топтому менен байланыштырылат. Асмандагы жылдыздар менен байланышкан ысымдардын бири хулкар экен. Айрым тилдерде, бир канча тилдерде болот, айрым тилдерде мааниси катары ошол жылдыздардын өзү хулкар деп атайт да. Мисалы биз чолпон жылдыз, мындай жылдыз дейбиз го, чолпон ай деп атпайбы, чолпон жылдыз ай болсун деп. Ошол сыяктуу эле башка тилдерде ошол чоң жылдызды карап туруп хулкар деп ысым коюшкан да. Ошо жылдыз ай болсун деген мааниде. Поэтикалык дагы мааниси бар. Поэтикалык мааниси жаркыраган жылдыз, асман сулуусу, нур чачкан деген маанилерди берет экен. Айрым булактарды дагы, түрктөрдө, өзгөчө перстерде дагы сулуулук, назиктик, жарыктык катары
маанилерди туюндурат. Ошол мааниде ысымды ыйгарышат да хулкар деп кыздарга. Анан өзгөчө дагы бир кул-көр деген ошо мурдакы мезгилдерде бир тоодо үңкүр болгон. Үңкүрдө өтө сулуу кыз жашаган. Ошо кулкөр болуп, кулкар болуп кеткен дейт. Ошо сулууга ишин жеткен эмес, ошо үңкүрдө өтө такма болуп, ибадат менен башка менен жашап өлүп кетти деген. Бул эми андык эмес, менин оюмча жеке, бирок ошондон келип чыккан деген имиш дагы жок эмес бар. Кулкар деген ысымга мекендештер. Өзгөчө Централ, мына биздин Центр Азияда өлкөлөрүндө, өзбөктөрдө, тажиктерде кеңири колдонулат. Тажик туугандарда көп колдонулат. Перс түрк тилдик адабияттарда да асманга каратып туруп жылдыздарга карата маани бергенге аракет кылышат. Ошого катары туш келет да. Өзбек туугандарда өзгөчө хулкар ысым өтө көп. Ысымдын пайдасы. Илимий жактан карай турган болсок, мекендештерим эч бир ат адамга түз таасир бербейт. Мисалы, илимбек деп койсок, балаңыз 100% илимдүү болуп калат деген эмес да. Бирок болгону шык берет, мотивация берет ысым. Ошондой болушу керек депчи, ысым атымызга туура келиш керек деп бала аракет кылат деген мааниде. Жаркындык, нурлуулук, сулуулук, назиктик, жылдыздай өзгөчөлүк, үмүт жана бийиктик. Бул хулкар ысымына төп келе турган маанилер. Бирок кыска нуска менин жеке оюм, асманда чолпонду көрүп, чолпон ай дейбиз, ат коебуз, ошол сыяктуу эле асмандагы бир жылдызга карап туруп, кулкар деп ысым коюшкан. Кыска мааниси ушул, жылдыздай деген сөз да, жылдыздай бол деген маани берет экен кулкар ысымы. Ошондой экен, мекендештеримне хулкар ысымында ойлонушубуз керек. Дагы изучать этишибиз керек маанилерин. Эгер акыйдабызга, динибизге туура келбесе, кое турган негизги ысымыбыз, анда койбош керек. Келсе, мааниси жакшы болсо, алмаштырыштын кереги жок. Чипси жебе чычкак болуп каласың. Бүгүн көпчүлүк кыздарыбыз, өзгөчө городская өзүн сезип аткандар, чипси жеңил тамактарга өтө. Чипси, роллтон дагы жеңил тамактар да, кытайский жөнөкөй жеңил тамактар сизге азык болбойт. Ал ашыкча калория, ал сизди семиртет, ал зыян, пайдасы жок. Бул менин сөзүм эмес да. Бул медицина айтып аткан сөз. Болгону мен окуп сизге айтып коюп атам ушул нерсени. Бул нерселерди жебеңиз, чычкак болуп каласыз, эже карындашым, мекендешим. Туура таза адал нерселерди жегенге аракет кылыңыз. Энергияны күчтүү берет алар. Жасалма энергия эмес, чындап энергия аласыңар. Эң жакшы нерсе Европадан, эки жактан, мисалы Вьетнамдан чарчап, өзүңдү таппастан келип чемоданыңды тыгасың бир жерге, дуп этип укташың. Бул чувство, бул сезим эч бир нерсеге жетпейт. Чарчап бир жерден келесиң, дароо уктайсың, ушундай күчтүү уктайсың, көздөрүңдү ачканда бир 10 жыл уктагандай болосуң да. Бул башкача сезим. Муну билген билет. Сапарда көп чыкканда, көп башка өлкөлөрдү көргөндөр, сапаттуулар билет. Анан экинчи сезим бар. Бул кандай сезим десеңиз, эрте таңда чала уйку, чалапылак уйку. Ал сенин бетиңди жууган эмес, бул сенин бетиңди жууган эмес, бири-бириңди неме койсуң. Телефондо дагы зарядка кетип нерселерди тыгыштырып, дароо аэропортко жетип барыш керек. Кандай барышыбыз керек оңго солго деп ушул чувство. Чалапылак уйку, чалапыла салынган кийимдер, анан издеп жүрөсүз аэропортто каяка учам деп, бул сезим өтө башкача сезим. И дагы мен сизге айтарым үчүнчү нерсе, географияны мен окуган эмесмин. Себеби мектеп кезимден мен географияны көрөмүн деп ниет кылгам. Чындап бүгүн Кудайыма шүгүр, географияны окуган жокпуз, бирок барып өзүбүз таанышып көрүп атабыз да. Географияны окубаш керек дегендешим, көрүш керек. Күйөөсүн баш ийдирип аламын же күйөөмдү кармап аламын деген аялдарга эскертүү, тең уктуумун дебе. Баары ылдый экендигинди өзүң дагы жакшы билесиң. Тең уктуу болсоң, давай кафеге барганда жарым шотто өзүң төлө. Машинага акча чыгарып атасыңбы, жарымын өзүң чыгар. Мисалы үчүн, бензинге акча куюп атасыңар заправкада, жарымын сен чыгар мисалы үчүн. Сизди баардык нерсе менен камсыз кылып атса, анан бир айткан ишин кылып атсаңыз, тең уктуубуз деп алсаңыз, анда каяка барат эки киши мисалы үчүн. Албетте экинчи аял үйлөнүп кетет да. Жамгырда басыңыздар. Мөңгүдөн дагы, дарыянын дагы, гранттын дагы, өзүңүздүн краныңыздан дагы, үйүңүздөгү суудан дагы эң таза суу жамгырдын суусу. Мен жамгырдын суусун эч качан пайдасыз кетирбейм.
Асмандан жаңбыр түштү дегенде мен көчөдө болом, машинанын ичинде, үйдүн ичинде болбойм. Сыртка чыгыңыз, семьяңыз, болочагыңызды алып чыгып алып, стрессти жоготот, эс алдырат, башты жуат эң азында. Ойлонуп көрүң экен да. Жаңбыр промой чыгып атат да, мындайча айтканда. Бул жараткандын чыңдоо деп ойлойм. Балаңыз 10 жашка толгон учурда эч качан кыйкырбаңыз. Балаңыз эртең 20 жашка толгондо сиз менен бирдей айтышты баштайт. Кудум адвокат сыяктуу. Балаңызга эч качан кыйкырбаңыз, бакырбаңыз, бакырып тарбия бербеңиз. Себеби 30 жашка чыкканда сизге тескерисинче бакыра баштайт. Сиз ага карап көздөрүңүз менен мелдирип карап барасыз да. Эч качан балаңызга кыйкырып, бакырып, сөгүнүп, уруп тепкилеп тарбия бербеңиз. Сүйүү менен, мээрим, махаббат менен бериш керек тарбия.